Сонун манайда сонун шоу программасы алдыга карай сапарыбызды улантабыз. Кесиптеш билесиңби, кийинки коногубуз менен дагы тааныштырып өтүүнүн алдында сага дагы бир факт менен бөлүшкүм келип жатат. Мырзалар тууралуу негизи эле факттар өтө кызыктуу экен, билесиңби? Алардын бири болуп, мисалы, негизи айтылат экен, мырзалар айымдардын жанында болгондо, мисалы, баягы досторубуз менен деп болчу, классташтарыбыз деп бир жака барган кезде алар тамактын, мисалы, пицца деп коелу, 93%-ын бизден көбүрөөк жеп коюшат экен, билбейли. Айымдар менен чогуу болгондо. Ооба, биз менен болгондо. Мисалы, салат алсак 86%-ын жеп коюшат экен. Эми бул статистика деп деле айтпайбыз, бирок ушундай деп жазылыптыр да. Демек биз ушул себептен азыраак жеп калып турбайбызбы? Ооба, анда эмесе биздин студиябызга келген коногубуздан дагы ушул суроону берип өтсөк туура болот болуш керек. Оюн дагы билип өтөлүк, анда эмесе кел тааныштыралы. Ооба. Дагы бир кыргыз эстрадабыздын сулуу ажарлуу айымы биздин коногубуз болуп калган учуру ал ким деп турган болсоңуздар, Сырга Сагынбекова. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Байрамыңыз рахмат. Келиңиз, амандашып алсаңыз болот. Жалпы кыргыз элине баарыңыздарга кечки салам. Бүгүнкү майрамыңыздар менен улуу урматтуу биздин мырзаларды куттуктайм. Жогоруда айтылган факт боюнча сиздин оюңузду да уккубуз келип жатат. Укпай калдым, эмне факт? Мисалы, алсак, статистика деп деле айтпайбыз, мырзалар айымдардын жанында болгондо, мисалы, классташтарыбызды алалыкчы, бир жака бардык дейлик. Анда алар биздин жаныбызда отурганда, билинбей, мисалы, бир пиццаны алсак, анын 93%-ын жеп коюшат экен. Билинбей эле. Тагыраагы, мырзанын жанында эгер айым болсо, ал көбүрөөк тамак жейт экен. Тескерисинчеби? Айым эмес, эркек көп тамак жейт экен да, мырзалар. Билбейм, кызыктуу факт экен, бирок сизде мындай учурлар болгон жок беле? Байкалып турам, мен өзүм тамак көп жейм, ошого 93% мен жейм го дейм. Сиздин сыртыңызга карап, андай эч ким ойлобойт болуш керек. Ооба, ошондой, бирок көп жейм. Эң сонун, анда эмесе сизге даярдалган атайын кезектеги бизде блиц суроолорубуз бар. Ооба. Ошолорго кененирээк жооп берип, бир сонун маек курсак. Ооба. Айтсаңыз, сиз 23 февралда берген эң кызыктуу белек кандай болду эле? Эң кызыктуу белек эсимде жок. Акыркы жолу мен папама, атама берген белек. Ошо андан бери эч кимге берилбейт. Эмне белек? Свитер, портмоне ушундай. Акыркы деп айтып калдыңыз. Эми андан бери эч кимге берилекмин. Мектеп кезинде болгон эмес. Жок, мектеп кезинде бергем. Мектепте ручка, тетрадь берсе керек. Блокнот. Баарында эле болгондой. Чындыгында эсимде жок. Былтыр мурдагы жылдары 23 февралда ошо атамды куттуктагам, папамды. Андан кийин эч кимди куттуктай элекмин. 23-н эч качан унутпайсыз. Ар дайым 23 келатканда атаңызды сөзсүз түрдө куттуктайсыз. Эми ар кандай болуп калат. Унутуп калгону чыгар. Бүгүн мисалы чалып куттуктай элекмин, ошон үчүн мен сиздерге келатканда ойлондум. Келиңиз сен. Бүгүн күндүз чалып атамды, байкемди, инимди куттуктай элек болчумун. Бүгүнкү майрамыңыздар менен папа, байке, иним куттуктайм. Бар болуңуздар, биздин үй бүлөбүздүн көркү болуп төрүндө эле жүрө бериңиз, оорубаңыз. Ошол биз сизди жакшы көрөбүз, биздин коргоочу болуп эле жүрө бериңиздер. Мен байкем менен иниме дагы чоң салам, бүгүнкү майрам менен куттуктайм. Эң сонун жылуу. Анан жалпы эле биздин мырзаларды, бизди көрүп жаткан мырзалардын баардыгын куттуктайм. Эң сонун жылуу сөздөр жаңырды. Анда бизде кийинки суроо. Сиз эсептеген мырзада болуш керек деген 3 сапат кандай болуш керек? Чечкиндүүлүк, анан адамгерчилик, акыл болуш керек. Эң жакшы. Кыз менен жигит ортосундагы достукка ишенесизби? Ишенем. Сизде барбы досторуңуз? Досторум бар. Ишенем. Көп жылдан бери достошуп келаткан эркек досторум бар. Бай айтып коюшат го, кыз менен кыздын ортосундагы достукка караганда мырза менен достук бекемирээк болот деп кошуласызбы? Балким, бирок кыздар менен деле болот достук. Менин курбу кызым бар. Ал эми эркектер менен дагы курбу достук мамиле түзсө болот. Мен буга кошулам. Себеби мен өзүм досторум бар, эркек досторум. Жогоруда айтылган ушул критерийлерге 3 критерийди айтып өттүңүз. Ушул дос мырзаларыңыз негизи мындайча айтканда соответствуетпи? Дос мырзаларымбы? Албетте, албетте. Андан дагы көп сонун кандай десем, сөздөргө ооба, татыктуу, ооба, сонун досторум. Жакшы. Анда эмесе айтсаңыз, сизди бир мырза жолугушууга чакырып, бирок төлөөгө келгенде акчасын үйдө калып калганын айтты. Сиз эмне кылмаксыз? Кызыктуу экен. Эгерде чындап эле үйүндө калып калган болсо акчасы, эгер менде акча болсо төлөп кое берем. Сизде мындай учур болду беле? Так ушундай учур болгон эмес, бирок досторум менен жүргөндө мен өзүм төлөп койгон учурлар болгон.
Жакшы. Жакшы. Кыргыз эстрадасында сиз мыкты деп эсептеген 3 мырза. 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 Эстрадарчылар, Ооба. Барысы эле Мирбек Атабеков деп болушубуз керек да. Мирбек Атабеков, мен үчүн Улукман апа. Анан ким десек дагы? Көп негизи. Көп эле. Дагы бирөөнү айтып койсоңуз. Дагы кимди айтып койсок? Досторум таарынбай. Ким бар дагы? Дагы. Досторуңуздун бирин айтып койсоңуз болот, балким. Кудайберди Айтбосунов менин досум. Таарынба. Андан айтсаңыз, элестетиңиз, сиз кыялыңыздагы жанакы жогоруда атап өткөн 3 талапка жооп берген мырзаны көрүп калдыңыз. Анан бирок ал сизди тааныбайт. Биринчи кадам кыласызбы? Мен анын акылдуу экенин, адамгерчиликтүү экенин экөөбүз таанышкандан кийин билебиз да. Ошон үчүн негизи эле сырт келбетке алгач карайсызбы? Сырт келбетке баарыбыз эле карасак керек. Баарыбыз эле, кыздар деле, балдар деле. Анан ошондо бир кызык пайда болуп, анан таанышууга кандайдыр бир кадамдар ташталат. Көпчүлүк айымдар негизи сырт келбетке карап туруп, анан жок, мага сөзсүз түрдө аны менен сүйлөшүш керек. Мен бир аз болсо да сүйлөшүп алгандан кийин анан оюмду айта алам деген сыяктуу болот да. Сизде да андай болобу? Эми ар кандай атайылап деле мындай орусча айтканда намерение менен деле таанышпайсың. Ар кандай учурлар болуп калат, таанышып каласың, ушундай. Билип сүйлөшүп көргөндөн билинет да адам негизичи. Бирок баардыгыбыз эле ошол келбетке карайт болушубуз керек негизи. Ал эми таанышып сүйлөшүү кийин убакыт менен көрсөтүлөт. Жакшы. Биз эртеден бери конокторубуздан сурап атабыз, мектеп кезиндеги дал ушул майрамды кантип тоскондугу тууралуу. Сизде кандай болчу эле мектеп кезинде? Бизде 20 сомдон чогултсак керек эле. 20 сом 30 сомдон чогултуп, анан балдарды, классташ балдарыбызды майрамдатчубуз. Үйдөн бөлүшүп алып, бирөө салат жасап, бирөө тамак жасап, ушинтип бөлүшүп алып, анан баары ушундай эле болсун керек. Анан тетрадь, ручка, классташ балдарыбызды бирден майрамдатчубуз. Ошол. Жакшы. Сиз берген мектеп учурунда жанагы парталаштарга беребиз го белек, жаныңызда балдарга. Кандай белек берчүсүз? Чындыгында эсимде жок. Чын эле эмне белек бергеним эсимде жок. Ал эми баягы 23-нү байкасак, биздин мээрим экөөбүз үчүн да абдан кыйын болду. Форма издеп калабыз. Негизинде баягы военный форма деп коет. Класстар менен жарышып, биз концерт коебуз, мындай болот деген сыяктуу болот. Ошол мектепте кайсы класстарда көбүнчө сынактар болду балким. Мен негизи эле мектеп учурунда студент кезде деле, мектепте деле аябай активный болчумун. Активдүү болчумун, ушундай иш-чараларга катышып, форма издеп, сиз айткандай. Ошол кандай суроо болду эле? Форманы табуу негизи кыйын болду эле ошол кезде. Кыйын эле болчу, кыйын эле болчу. Айылда жок да эми форма. Саналуу эле, анан өзүбүз тигебиз же болбосо ар кандай ситуациядан чыкчубуз. Ошол. Анан айтсаңыз, бүгүнкү күн 23 февраль негизи эле айтып коюшат го, аскерге барган мырзалардын гана майрамы деп. Сиз кандай ойлойсуз? Жалпы жигиттердикиби же аскердеги гана кызмат кылгандардыкыбы? Бул боюнча абдан көп талаш тартыш бар негизи. Чындыгында бүгүн мен Инстаграмдан бир пабликтен көрүп калдым. Бул майрамдоону токтотушубуз керек. Эмнеге деп мындай талкуу эмес, маалымат беришиптир да, толук окуганга жетишпей калдым, бирок деген кандай десем, так айта албайм. Негизи мекенди коргоочулардын күнү. Анан эгерде Кудай сактасын, согуш болбосун, бирок мырзалар мекенди коргой турчу адамдар да. Ошон үчүн бардыгын эле майрамдатып, куттуктай берсек болот го дейм. Жалпысынан негизи эле айымдардын майрамы бар да. Айымдардын күнү бар. Ошол эле учурда эркектердин күнү катары болуп калды да. Бул жалгыз эле мекен коргоочу эмес, солдаттардын, армияга баргандардын эмес, жалпы эле мырзалардын майрамы болуп калды. Бул деле жакшы көрүнүш, майрам болгону жакшы деп ойлойм. Бири-бирибизди куттуктап, бири-бирибизге белек бергенге мындай шылтоо болот да, ошон үчүн жакшы деп эле ойлойм. Негизи эле мырзалар көбүнчө айтып коюшат, эмнеге бизде 23 гана майрамдалат, ал эми биз айымдарда энелердин күнү бар, 8-март бар, биз деген негизи эле күндө майрам го, мындай карап турсак. Анан ошол мырзалар таарынганда кандай карайсыз сиз дагы? Эми бул тамаша болсо керек чындыгында. Ошол айымдарды негизи
бир күнгө байлабай эле айымдар негизи күнүгө гүл алганга, күнүгө күндү майрамдай өткөзгөнгө татыктуубуз. Ар бир күндү майрам кылсак болот. Ооба, бизге майрам тартууласа, мырзалар биз кайраларга экесе майрам тартуулайбыз. Биздин маанайыбыздан көп нерсе көз каранды, ошондуктан атандашпайбыз деле болуш керек. Жакшы майрам болгону жакшы деп ойлойм. Сонун себеби айымдар эми эмоционалдуу болуш абдан. Эмоциябыз менен баардыгын ишти да бүтүрүп коет болушубуз керек. Эң айымында сизге ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе сизге эркин микрофон, жалпы кыргыз мырзаларын куттуктап алсаңыз болот. Биринчиден сиздерге чоң рахмат. Ушундай сонун студияңыздарга келип, биздин кыргыз эли менен көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Жалпы кыргыз мырзаларын, жалпы эле мырзаларды бүгүнкү майрам менен чын жүрөктөн куттуктайм. Элибизде тынчтык болсун, жалпы эле жер жүзүндө тынчтык болсун, кырсык болбосун, согуш болбосун. Дайыма майрам болсун. Андан сиздерге дагы жолу чоң рахмат. Бул жакта студиядагы байкелерди дагы куттуктагым келип турат. Биздин оператор байкелерди, режиссер байкелерди бүгүнкү майрам менен, бүгүнкү майрамга карабай ошол кыргыз элине сонун маанай тартуулап иштеп жатасыздар. Бар болуңуздар, чоң рахмат. Сизге да чоң рахмат. Келип бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Келиңиз сахна төрүнө узатабыз. Сизден жагымдуу бир чыгарма жаңырсын. Эң сонун анда эмесе кесиптеш чынында эле бүгүн карачы ушундай айымдар менен сонун мырзалар тууралуу маектерди куруп жатабыз. Өзгөчө образдар менен суктандырды болуш керек бизде. Ооба, азыр бизге Сыргайым Супермен чыгармасын аткарып берет да, мен учурдан пайдаланып айткым келип атат. Ар бир кыргыз жигити Супермен болуш керек. Ооба, туура айтасың. Анда эмесе кабыл алыңыздар, сиздер үчүн жагымдуу чыгарма. Ушуну менен биздин майрамдык эфирибиз соңуна келип жетти. Ооба, ал эми музыка телеканалы сиздерди таң калтыруудан талыкпайт. Алдыда болсо дал ушул мырзалардын майрамына арналган концерттик чыгарылышка кезекте берели. Ал жакта сиздерди Айзада Жамгырчиева жана Айзада Маратова күтүүдө. Эч кайда алыстабаңыздар. Ал эми биздин сонун шоу берүүбүз ушуну менен соңуна келип жетти. Сиздер менен эртең кайра 21:00 түз эфирде көрүшкөнчө.